Жашоо сабагы рубрикасы орун алып калган учуру жана ошондой эле адаттагыдай эле Бактыөлүт фондунан бизден келген конокторубуз бар, тааныштырып өтөлү. Абдыраева Атыргүл эжебиз Бактыөлүт коомдук фондунун мүчөсү. Бүгүнкү биздин кеп кылчу темабыз адам өзүн сүйө билүү экен. Саламатсызбы? Саламатчылык. Бул тема жөнүндө бизге кеңирээк маалымат айтып берсеңиз. Рахмат. Арыбаңыздар, кутмандуу кыргыз элим, кутман таңар менен. Бул тема абдан чоң жана негиздүү нукту сөз десем болот, ар бир адамга керектүү. Ар бирөөбүз адам болгон соң биз жакшы мамилени, сүйүүнү, көңүлдүү, биз жөнүндө башкалар жакшы ойдо жана жакшы көз карашта болушун каалайбыз. Бирок дайыма эле ошол нерсеге жете бербейбиз. Ошондон улам бизде нааразычылык туулат, таарынычтар пайда болот, санаа көбөйөт. Бирок себебин изилдебестен, иликтебестен баягы күнүмдүк түйшүк алдырып жашообуз андан ары уланып кете берет. Кээ бир адам ошол нерсени иликтейт, изденет, себебин табат. А кээ бир адам ошентип эле жашоосун уланып кете берет, бирок ошол жагдайлар кайра кайталанганда кайра эле таарынычка алдырат, кайра эле санаага алдырат. А бирок бул жакта эң негиздүү себеп адамдын өзүндө болот да. Адам ошол сүйүүгө, мамилеге, көңүлгө жетиш үчүн эң биринчи адам өзүнө көңүлү толушу зарыл. Өзүнө көңүлү бул адам өзүн сүйө билиш керек. Өзүн кандай сүйүш керек? Адам өзүн Кудай жараткан адамдай сүйүш керек. Ар бир адам өзгөчө. Мисалы 7 миллиард адамдын ичинен бир адам өзгөчө, ага окшош адам жок жер жүзүндө. Ошону адам өзүндөгү асыл сапаттарды таанып, ошону көрө билип, ошону баалап сүйсө, анын көңүлү сезимге толот. Ошол жакшы сезимдерге толо баштайт да. Сезимге толгон адам, өзүн толук кандуу сүйө билген адам, башкаларды да сүйө билет. Ал мекенин сүйө билет. Ал өзүнүн туугандарын, жакындарын, ата энесин чын дилинен жана чын жүрөгүнөн сүйө билет. Бул абдан чоң негиздүү маселе. Мисалы, сүйүү деп бизде коомчулукта баягы өзүмчүлдүктү түшүнүшөт да. Өзүн сүйгөн адамдарды биз эмне кылат коомчулукта? Көрүп алып баягы жаман көрүү сезим пайда болот да. Бул өзүмчүл, өзүн эле ойлойт депчи. Бул деген туура эмес көз караш. Адам өзүн сүйө билүү бул жанагы өзүндөгү асыл сапаттарды көрүп сүйө билиш керек. Адам өзүндөгү асыл сапатты көрө билсе, башкалар дагы асыл сапаттарды көрө билет. Сүйүү негизи 3 негизди камтыйт. Көңүл, мээрим, камкордук. Мисалы, кичинекей баланы биз кандай сүйөбүз, ага абдан көңүл бурабыз, мээрим төгөбүз, камкор болобуз. Ошол эле мамилени биз өзүбүзгө жасашыбыз керек да. Эмне себептен? Анткени ар бир адамдын ичинде кичинекей бала жашайт. Ал кичинекей бала бул биздин жан дүйнөбүз. Ар бир адамдын жан дүйнөсүндө асыл сапаттар бар. Биз өзүбүздү сүйгөндү үйрөнсөк, мен ойлойм, бизде жашообузда иреттүүлүккө келе баштайт да. Нааразычылыктар азаят, баягы бири-бирибизге мамилебиз жакшы боло баштайт. Ошол эле учурда үй бүлөдө мамилелер ынтымак уюйт, мээрим көбөйөт, жана биздин жашообуз өнүп өсүп өркүндөдө болот. Атыргүл айым, сөзүңүзгө кайрылчу, баягы айтып калдыңыз да, жогоруда өзүн сүйгөн адамдарды өзүмчүл деп калышат. Анан нааразычылык жөнүндө айтып калдыңыз. А кээ бир адамдар тескерисинче өзүн сүйбөй, өзүнөн нааразы болуп, өзүнүн кылган иштерине ыраазы болбой, баягы өзүн эле жей берет го, кажипчи. Андай да кандай болуш керек? Бул дагы туура эмес. Ал кечке эле жей бербестен өзү акыл менен иликтеш керек. Менде дагы жакшы сапаттарым бар. Мен ошону көрө билейин. Көрө билиш үчүн адам өзүнө үңүлүп, өзүн караш керек. Же болбосо өзүн көрө албаса, жакындарынан сурасын. Менин кайсы жакшы сапаттарым сага жагат деп. Мисалы, биз өзүбүз байкабайбыз ал сапаттарды, бирок жакындарыбыз ошону көрүп, байкап, айтып атса деле ошону кабыл албай жүрө беребиз да. Сен жөн эле айтып атасың депчи. Ал адам жөндөн жөн айттырбайт. Кээде Кудай таалам ошо башка адам аркылуу өзүңдү баалаш үчүн жакшы сапаттарыңды көрсөтүп айттыртат да. Абдан жакшы. Анан айтып кетсеңиз, азыркы учурда көбүнчө баягы жаштар болобу, көпчүлүк баягы суицид деген нерсе көбөйүп жатат да. Балким бул дагы ошондой бир себепкер болот чыгар, өзүн сүйбөгөндүккө. Негизи бул нерсе дагы азыркы жаш өспүрүмдөрдө, жаштардан орун алган. Албетте. Бул абдан чоң маселе, чын эле. Ал суицид эмне себептен болот? Бул бир себеби дейм да. Негизи жаштар баягы өзүн башкалар менен салыштырып атпайбы? Эмне үчүн мен мындай сулуу эмесмин? Көпчүлүгү жанагы жаш кыздар журналдагы модельдерге салыштырат. Бул туура эмес. Макул сен модельдей болбо, бирок ошо модельдин де жок асыл сапат сенде бар да, өзгөчө сапат. Ошол асыл сапатыңды өстүр, өзүңдүн өнөрүңдү таанып өстүрсөң,
сен дагы андан ашкан өзүңдүн бир жарыгыңды тартуулайсың. Ошол негиздүү себепти түшүнбөстөн бизде жанагындай туура эмес нерселер болуп атат да жашообузда. Сиз кандай ойлойсуз? Мисалы, чын деле адам өзүн сүйүш үчүн кимдир бирөөдөн сабак алыш керек деп жатасыз. Балким тренингтерге барыш керек. Мисалы, ушундай нерселерге сиздерде барбы? Мисалы, ушинтип сабак алгандарга барып сиздерге ушундай бир? Абдан чоң жакшы суроо бердиң. Бул негиздүү адам билим алыш керек чынында. Өзүңдү сүйүү бир күндө эле болбойт. Мисалы 20 жыл же 30 жыл адам өзүн сүйбөй жашап эле бир күндө эле күзгүгө карап туруп мен өзүмдү сүйөм дегенде ал сезим дароо орнобойт. Ал деген күнүмдүк адам өзү менен иштеш керек. Бул өзү менен өзү иштөө деп коет да. Бул да бирден бир ыкма. Күнүгө эртең менен туруп күзгүнү карап өзүнө жакшы сөз арнаш керек. Мен сулуумун. Өзүнө жаккан кандай сапаттар жагат, ошол сапатты өзүнө көкүрөгүнө сезимге орнотуш үчүн аны биринчи адам ою менен айтат. Абдан жакшы. Аны айтсаңыз, жанагындай жаңы оорудан сакайып, келе жаткан же болбосо ооруга кабылып калган адамдарга кандай кеп кеңештерди бересиз? Мисалы, ар кандай ситуациялар болот, мисалы, доктурлар айтышы мүмкүн, адамдын абалы кыйындап турса дагы, сен бул ооруну жеңип чыгасың, сен айыгып кетесиң, жакшы көңүл менен жаша, позитивдүү маанайда жаша деп айтышы мүмкүн да. Сиз мисалы кандай нерселерди айта аласыз? Мисалы мен мындай кеңеш айтат элем, азыркы учурда рак оорулары көп болуп атат, бирок рак ооруларынан кээ бир адамдар ою менен, сезим менен айыгып кеткен адамдар бар. Эч кандай медицинага кайрылбай элечи. Мен ошол адамдардын тажрыйбасын окуп же ошол адамдар жөнүндө тасмаларды көрүшүн кеңеш берет элем да. Анткени анын басып өткөн жолун башка адамга чоң үлгү жана чоң түрткү багыт берет. Анан дем берет адамга. Анан албетте адам деген ишениш керек ошо айыгып кетишине. Анан Кудайдан тилениш керек. Баягы айтылып калат эмеспи? Эгерде сен өзүңдү биринчи ирет сүйүп сыйласаң, сага да башка адамдар ошондой мамиле кылат депчи. Бул канчалык иретте чындыкка да? Бул деген 100% иретте. Бул менин өзүм жеке турмуштук тажрыйбаман өткөн нерсе да. Менде дагы баягы өспүрүм кезинде ушундай ойлор болгон. Өлгүм келген болгон, өлүп калсам болмок дечүмүн башкалар менен салыштырыпчы. Бирок кийин ушу жашоо билимин окуп атып, иликтеп атып, жеке тажрыйбамда колдонуп атып, буга мен эң негиздүү нерсе экенине толук кандуу 100% азыр келдим да. Адам эң биринчи өзүн сүйгөндү үйрөнүш керек. Абдан жакшы. Темабыз адам жана адам өзүн сүйүү болуп атпайбы? Жалпы эле сүйүү туурасында эмнелерди айтып кете аласыз? Сүйүү бул абдан чоң нукту сөз. Бул бирден бир кыр өзүңдү сүйүү, ошол эле учурда ата энеңди сүйүү, мекениңди сүйүү, жакындарыңды, туугандарыңды сүйүү. Ар бирөөнү өзүнчө ачсак, томдоп китеп жазса болот да. Абдан жакшы. Сизге чоң рахмат студиябызга келип бергениңизге. Абдан бир жакшы маанайда жакшы кеп кеңештерди берип кеттиңиз деп ойлойбуз. Дагы сиз үчүн студиябыз ачык. Чоң рахмат сизге. Биз эле ойлойбуз, урматтуу телекөрүүчүлөр, бири-бирибиздин ортобузда болгон сүйүү эч качан өчпөсүн.